Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түштүк Чыгыш Азия, Шри-Ланка, Цейлон аралы, Индокытай өлкөлөрү жана аралдар дүйнөсү. Сабактын планы: Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппин архипелагы. Шри-Ланка. Биздин заманга чейинки 3-кылымда Индиядан мигранттардын келиши менен жергиликтүү калк Индиянын цивилизациясы менен таанышып, күрүч эккенди үйрөнгөндөн кийин алгачкы туруктуу мамлекет пайда болгон. Биздин заманга чейинки 3-кылымдын биздин замандын 12-кылымдарына чейин Цейлондо буддизмдин таасири чыңдалган. Цейлондо сингал этносу калыптанган. Алар буддизмди катуу сакташкан жана коргошкон. Аралга мезгил-мезгили менен тамилдер жана индустар басып кирип турган. Шри-Ланкада 12-15-кылымдарда өз алдынча жана бай өлкө Котте мамлекети пайда болгон. Кокос пальмасынан киреше түшкөн. Бул татымалдар Европага улуу географиялык ачылыштардан кийин белгилүү болгон. 16-кылымдын башында португалдар Котте шаарына Коломбо портун курган. Котте мамлекети Канди мамлекетин кошуп алган. Цейлондун чет мамлекеттик монополияларды кууп чыгышы. 16-кылымдын аягында көтөрүлүштөрдүн жана согуштардын натыйжасында португалдарды сүрүп олтуруп, 17-кылымдын ортосунда биротоло Цейлондон кууп чыгышкан. Португалдардан кийин голланддар келишкен. Корица менен соода-саттык монополиясын ээлешкен. 18-кылымда голланддар куулуп чыгып, алардын ордуна англдар келе баштаган. Бирма. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта жергиликтүү аборигендерди түндүктөн келген монхмерлер басып кирип, алардан кийин тибеттик бирмалык уурулар каптап кирип турган. Аймакта эң алгачкы мамлекет Аракан болгон. 4-кылымда Пю уурусунун Ширкшетра мамлекети, түштүктө Раманнедес мамлекети пайда болгон. Буларда буддизм жана Вишна индуизми үстөмдүк кылган. Паган королдугу 9-кылымда бирмалыктар ээлеген түндүк аймактарын Мон өлкөсүн бириктирген. 13-кылымда монголдордун чапкынынан кийин Паган мамлекети кулаган. 14-15-кылымдарда Бирмада бир нече майда мамлекеттер өкүм сүргөн. 16-17-кылымдарда Бирманы португалдар ээлеген. 18-кылымдын ортосуна чейин Ава княздыгы жашаган. 19-кылымда Индиялык Ассам, Манипур княздыгы кошулган. 1824-26-жылдардагы биринчи, 1852-жылдардагы экинчи, 1885-жылдагы үчүнчү Англ-Бирма согушунда Бирма жеңилип, аннексияланган. Таиланд. Таиландты жер ооп келишкен монхмер уурулары байырлашкан. Кытай маалыматтары боюнча 7-кылымда көз карандысыз Дваравати мамлекети болгон. Борбору Лопбури шаары болгон. 11-12-кылымдарда Тай уурулары басымдуулук кылган. Алар 13-кылымда кубаттуу Сукотай мамлекетине биригишкен. Ал Рамхам Хенгелинин тушунда гүлдөгөн. Ал өлкөдөн кийин мамлекет бошоңдоп, ич ара бийлик, талашуу башталган. Аютия мамлекети. Аютия мамлекетин Рамати Боди биринчи негиздеген. Ал бүт тай жерлерин бириктирип, Камбоджада анын вассалы болгон. 1584-жылы Пету мамлекетине каршы күрөш күчөп, Наресуандын тушунда бирмалыктар жана хмерлер Аютиядан куулуп, тай жерлери кайра бириктирилип, Сиам мамлекети Индокытайдагы күчтүү мамлекеттерден болуп калган. 16-кылымда португалдардын, голланддардын, англдардын объектисине айланып, бирок аларды кууп чыккан. 18-кылымда Сиам мамлекети Вьетнамды, Бирманы, Лаосту, Камбоджаны каратып алган. Камбоджа. Камбоджада эң алгачкы мамлекет Фунан мамлекети болгон. 6-8-кылымдарда бир нече мамлекетке бөлүнүп кеткен.
9-кылымда Камбоджа Деша мамлекети күч ала баштаган. 16-кылымда Анкорду сиамдар талаптангандан кийин Камбоджа Деша ойрон болгон. Ордуна борбору Пномпень болгон Камбоджа мамлекети пайда болгон. 16-17-кылымдарда Таиланд жана Вьетнам мамлекеттеринин вассалы болгон. Франциядан жардам сурап кайрылган, бирок бара-бара Франциянын колониясына айланып калган. Лаоста Хмер жана тай маданиятынын таасири күчтүү болгон. 9-13-кылымдарда тай миграциясы күчөгөн. Лаос тайлардын Сукатай мамлекетинин курамына кирген. 14-кылымда лаостук бир нече князьдык биригип, башында Фаангун турган Лансанг мамлекетин түзгөн. Кийин Аютия, Дайвет, Бирма мамлекеттери менен согушуп турган. Сулинга Вонг башкарган жылдары Лансанг кубаттуу мамлекет болгон. 18-кылымда Вьентан мамлекети Сиамдын вассалына айланган. Кийин Лаос Франциянын таасиринде болуп калган. Вьетнам биздин заманга чейинки 3-кылымда Намвет жана Аулак мамлекеттерин Цин Шихуанди басып алган. Кийин Удинин тушунда Түндүк Вьетнамды Кытай басып алган. Алар 10-кылымга чейин Кытайдын бийлигинде болуп турушкан. 1069-жылы Ли династиясы өлкөнүн аталышын Дайвет деп атап, Кытай үлгүсүндөгү 24 провинцияга бөлгөн мамлекетти түзгөн. 1225-1400-жылдары Чандар династиясы башкарган. Кийин монголдорго каршы чабуул башталып, монголдордун аскер башчысы Сагатунун набыт болушу менен монголдор артка чегинген. 1289-жылы Тынчтык келишими боюнча Юань династиясынын вассалына айланып калышкан. 1371-жылы Хо Кюли реформаларды жүргүзгөн. Кийин Кытайдын Мин династиясы Дайветке басып кирген. 1407-жылы Хонун бийлиги кулаган. Ле Лойхо Кытай аскерлерин кууп чыгып, реформаны уланткан. 1471-жылы Тяньпа жери Дайветке бириктирилген. Өз ара бийлик талашуулардан Дайвет өлкөсү алсырап 3кө бөлүнүп кеткен. 1802-жылы Нгуен француздардын колдоосу менен бийликке келген. 1804-жылы өлкө Вьетнам деп аталып баштаган. 1858-жылдан 1884-жылга чейин француздардын колониясына айлануу процесси жүргөн. Малайя же Малайзия өлкөсү. Малайя аймагында негроид жана аустро-меланезоид рассалары жашаган. Индияны исламдаштыруунун натыйжасында ислам дини таркаган. 1414-жылы Парамешвара Искендер Шах ислам динин расмий түрдө кабыл алып, Малак султандыгын түзгөн. Малайя тили адабий тилге айландырылган. 1511-жылы португалдар басып киргенде Малак султандыгы кулаган. Аларды голланддар басып алган. Голланддарды 1795-жылы Ост-Инд компаниясы сүрүп чыгарган. 1819-жылы Сингапурду Англия басып алып, Малайяны колонияга айландырган. Индонезия Явалык Матарам мамлекети 8-кылымда пайда болгон. Негиздөөчүсү Санжай. 9-кылымда Ирланга мамлекети түзүлгөн. 13-кылымда Кедири князьдыгы түзүлгөн. Монгол чапкыны мезгилинде Вижая монголдорду өлкөдөн кууп чыгып, өз бийлигин чыңдап, Мажапахит мамлекетин түзгөн. 13-кылымда Индонезияда ислам дини пайда болгон. Исламдаштырылган малайялар, гуджараттык индустар, арабдар жана перстер Суматрага, Явага каптап келе баштаган. 1520-жылы мусулман султандары Мажапахит князьдыгын кулаткан. 17-кылымда голланддар Ост-Индия компаниясы кирип, 1824-жылы Индонезия Нидерландияга көз каранды болуп калган. Филиппин архипелагы аралдардан турат. Жергиликтүү калкы балангайлар, башкаруучусу Раджа же Дапо деп аталат. 1521-жылы Молук аралына Магелландын экспедициясы келген. 1542-жылы архипелаг принц Филипп экинчинин урматына Филиппин деп аталып калган.
1570-жылы испандар Манила портун курган. Испандар мамлекетти христиандаштырган. Моро өлкөсү гана мусулман бойдон калган. Филиппиндин башкаруусунда 270 жер үлүшү түзүлгөн. Филиппинде кант камышы, индиго, кендир буласы көп өндүрүлөт. Филиппинде акырындык менен Испаниянын таасири бошоңдоп, Кытайлардан жана Кытай метистерден турган улуттук буржуазия калыптана баштаган. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Шри-Ланканын саясий тарыхын анализдегиле. Бирманын аймагында кандай мамлекеттер, князьдыктар түзүлгөн? Таиланд аймагында тай уруулары түзгөн мамлекеттердин өзгөчөлүктөрүн атагыла. Камбоджа кайсы мамлекеттерге көз каранды болгон? Лаостун тарыхынын өзгөчөлүгү эмнеде? Малайя мамлекетинин өзгөчөлүктөрүн көрсөткүлө. Индонезияда түзүлгөн мамлекеттердин хронологиясын түзгүлө. Филиппин архипелагындагы көп улуттуу маданият өлкөнүн тарыхына кандай таасирин тийгизген? Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттерин өнүгүү тарыхын салыштырып, таблицага жазып чыккыла.